бардык официалдуу иш-чаралар бүткөн соң эми маданий бөлүккө дагы убакыт келип жетти. Азыр президент Садыр Жапаров жана Касым-Жомарт Токаев Бишкек шаарындагы Ынтымак паркына келип, Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов жана Муктар Ауызовдун айкелдери ачылды. Бул болсо кыргыз-казак алакасындагы бир маданий байланыштардын дагы да тереңдешине себепчи болгон самалдардын бири десек жаңылбайбыз. Достуктун алтын көпүрөсү композиция Чыңгыз Айтматов менен Муктар Ауызовго арналган эстелик кыргыз-казактын кылымдардан келе жаткан боордоштугу менен руханий ынтымагынын символу болуп калды. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Бул жер болсо бир тарыхта чоң орду бар деп айтсак жаңылбайбыз. Себеп дегенде дал ушул мектепте 1945 жылдары атамекендик согуш учурунда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин атасы Кемел Токаев ушул жерде курсант болуп окуп кеткен. Тактоочу иретин айта кетсек, бул мектеп ошол согуш жылдарында офицерлери даярдоочу атайын окуу жайда болуп иштеп турган. Тарыхы улуу атамекендик согуш менен байланышкан алтын уя ал учурда Бишкектеги мыкты 10 билим берүү мекемесинин катарына кирет. Бул автобус Казакстандын президенти окуучулар үчүн тартуулаган белек. Иш-чара соңунда президенттер мектеп гимназиянын жамааты жана окуучулары менен баарлашты. Касым-Жомарт Токаев окуучуларга ийгиликтерди каалап, мектеп келечектеги лидерлерди жана татыктуу адистерди тарбиялап чыгарат деген үмүтүн билдирди. Ушундай иш-чара менен Касым-Жомарт Токаевдин Кыргызстанга болгон расмий сапары аяктады. Азыр болсо дал ушул 33-чү мектептин ишмердүүлүгү менен таанышкан эки президент аба майданды көздөй жөнөп жатат. Азыр бизге эмне керек? Биз азыр дүйнөлүк саясат өзгөрүп атканда биз эки мамлекеттин ортосундагы ынтымакты, интеграцияны, анан бири-бирибизге жардам бергенди, колдогонду күчөтүшүбүз керек. Анткени дүйнө өзгөргөн сайын баягы бизге окшогон орто мамлекеттерге давление күчтүү. Ошондуктан визиттин алдында биз көрдүк, биринчиден казак тараптагы, кыргыз тараптагы оюбуз, дилибиз бир, что биз ынтымакташалы, достошолу, анан экономиканы элдин жыргалчылыгы үчүн алдыга жылдаа деген ой. Бул негизги тренд.